Күнүңүздөр менен бүгүн баарыңыздарды куттуктай турган күн келди. Мана биздин эмси коюнубуз Кыргызстандын жогорку кеңешинде кабыл алыныптыр. Документин мана жөнөтүп койдум. Эми коркпой баарыңыздар адамдарга айтып, ушул документти көрсөтүп сатсаңыздар болот. Мамлекет өзү да айтып чыкты, алар аферист экен, булар катталган эмес экен эч кайсы жерлерде. Ошол эле убакта мынакей бир мисал келтирип кетким келет. Интернетте MC Coin деп криптовалюта деп ачып алып, азыр акча салсаңар 2 айда 100 000 сом болот, 1 жылда 100 000 доллар болот деп бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып алып алдап жүрүшөт. Дагы ошол жарандар кайрылды эле, азыр жогоруда мен коллегам айтып өттү, криптовалюта боюнчачы, ошо түштүк региондо аябай катуу айтып атат да, ошол боюнча иш алып барылыш керек. Чынында эле ошо 1 айда 1 долларды баягы монета деп айтат да, 1 монетаны 100 000ге чейин чыгарам деп атат да. Мен кошумча дагы айтып коеюн, будан жаман болбойт. Кайра мен ойлойм жакшы реакция болуш керек деп. Анткени мына биз чындап эле мына шылуундар менен, аферисттер менен, ар кандай финансовый пирамида куруп алгандар менен күрөшүп келебиз. Ушул эмси коюндун основатели катары, ушул эмси коюндун башчысы катары, ушул эмси коюндун эметүүчүсү катары мен сиздерге айтып коеюн, сөз берип коеюн. Ушунча телефон турат, баардыгыңарга Алланын каалоосу менен гарантия берем мен сиздерге. 1 уштук монетаңарды 2 долларга, 3 долларга 1 уштук алган монетаңарды мен 1000 долларга сатып алганга даярмын. Мына 1000 долларга чыкты, көрдүңөр, өзүңөр көрүп атасың, акчасын алып атасың. Эми мен сиздерге Алланын каалоосу менен гарантия берем, 1 уштук монетаңар 100 000 доллар болот. Эми Кудай буйрса мына сиздердин МСН 100 000 долларга чыкты. Эми дагы 1 жыл ишеним берип койгулачы, 1 уштук эмси коюңарды биз 1 миллион долларга жеткизебиз.